бекер умрага баргыңыз келеби? Кээ бирөөлөрдүн бекер умра ажысы үйүндө турат, бирок ошону билбей атат да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан хадис бар, имам Байхакиде. Кимде ким, кайсыдыр бир адам, жигит, эр азамат апасынын көзүнө мээрим көздөр, рахмат көздөрү менен караса, ага ажылыктын сообу берилет. 1000 жолу, миллион жолу карасачы, ошончо ажылыктын сообу берилет. Бүгүн мээрим көздөрүңүз менен карап атасызбы? Же тырышып мынтип бир жерин жулуп алайын деп карап атасызбы? Маани бериңиз. Кайсы нерсенин сообу көбүрөөк болсо, тескериси болсо, күнөөсү дагы көбүрөөк болот. Апам менен видео звоноктон сүйлөшүп, апам өчүрө бер дейт да. Жок, өчүрбөйм, карап турайын. Өчүрө бер. Карап турам. Апамдын мээрим көздөрүнө карап, багып, бүт историяны көрдүм да. Мен үчүн кыйналгандары бүт элесимден өтөт. Апаңыздын мынтип мээрим көздөр, рахмат көздөрү менен кара дегени, анын көздөрүнө кара, бетиндеги тырышын кара, укпай калган кулагын кара, ден соолугун кара, сен үчүн бүт жашоосун сага арнап салды. Сен эмне кылып атасың деген суроону кой өзүңө деген. Эгерде атең айылда пешком жүргөн болсо, сен шаарда машина менен жүргөнгө акың жок. Атең ооруп жүрсө, сен бул жакта тиштериңди сонун кылып стоматология күндө каттап оңдотушка акың жок. Апаң эртең менен туруп сен жеп аткан тамакты жебесе, сен жеп аткан тортторду жебей аткан болсо, сен кимсиң деген суроону бергим келет. Ойлон бул маселеде.